Прокуратура толугу менен айыптоодон баш тартып, бизде күнөөсү жок дегенине карабай, Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясы Жоошбеков Алмазбек бизде кылмышкер деп таап, мыйзамсыз өкүм чыгарып койду деген экен. Мына ушундай суроо менен биздин көрсөтүүгө Венера Кызалакова кайрылып, комиссия тарабынан тандалып алынган. Мен ойлойм, бул өтө мындай бир бизге кызыктуу бир иш болуп атат. Бул ишти адвокат Анвар Курмушиев колго алган. Муну тергөө органдары эле башында кыскартыш керек болчу да. Сотко алып барып кереги жок болчу. Венера Кызалакова 2008-жылы Бакыт аттуу адам менен баш кошуп, 2 балалуу болгон. 2010-жылдан баштап ал ишкерлик менен алектене баштайт. Ошентип бутик ачуу үчүн 2012-жылы Айгүн Иншаат курулуш компаниясы тарабынан салынып жаткан көп кабаттуу үйдөн аянты 271 чарчы метрде түзгөн кеңсе сатып алышат. Бишкек шаарында жайгашкан бул кыймылсыз мүлк Венера Кызалакованын намына жазылат. Бирок 2013-жылы аны жолдошу Бакыт Венеранын эжеси Айнура Кызалаковага убактылуу өткөрүп берет. Өзү азыр айтса болбой билбейм, бир чоң сото компанияда начальник отдела энергетик болуп иштейчи. Ал кезде анан баякы ишинен проверка жүрүп атат деп шашылыш түрдө 2013-жылы менин улуу эжеме оформлять этилип калат. Ал өзү барып, өзү эжемди ичтип барып, стройкомпанияда өзү кандай оформлять этилген мен билбейм, анткени мен жок болчумун. Эжем экөө барып, эжеме өтөт имущество. Кечинде келишти, балдарым менен келип, иске оформлять этип туралы дедим, мен макулдадым. Бул оокат кылып алышсын дедим. 2016-жылы үй бүлөдөгү келишпестиктен улам Венера жолдошу менен 2,5 жолго түшөт. Ошондо жолдошу Бакыт ортодогу мүлктү мага айтпай, эжесине өткөрүп берип коюптур деп жубайынын үстүнөн арыз жазып, Ленин райондук ички иштер башкармалыгына кайрылат. Арыздын аркасынан жанагы стройкомпаниядан албадык, Айгүн Иншаат деген ошол жакта иштеген бир 2 адам, 3 адамдын ошо иштеген кызматкерлердин показаниясы менен жана кайра жазалып, мен наама кайра квитанциялар жазашып, ошонун аркасынан анан кылмыш иши ачылып кетет. Ошентип иш сотко өтөт. Башында Кызалаковаларга каршы жалган көрсөтмө берип жаткан күбөлөр соттук териштирүү учурунда чындыкты айта башташат. Мисалы, строй компаниянын директору Каландаров Хатамжан деген бизге ушу эжеси менен келген деп айткандар, кайра чынын айтып баштайт да. Жок, бул Королов Бакыт өзү келген, эжесине ушу Королов Бакыт өзү өткөрүп берген. 2016-жылы квитанциялар Венеранын атына кайра жазалган деп айтып, ошондон улам иш доско кетет. Кайра тергөөгө кетирет сот. Бирок мүлктү сатып алууга биз дагы акча кошконбуз деп тилкаттын негизинде Королоевдун апасы жана иниси дагы жабырлануучу катары бул ишке кошулуп калган. Бул мен кайненем жана кайним Королоев Максат жана Мамбетова Бегим Бибү деген экөөнү потерпевший кылып коет да. Королоев иниси менен апасы менен үчөө бизнес кылабыз деп соглашение түзгөн экен. Ушул магазинди сатып алып, анан иштетебиз деп. Бирок ал эч жерде Минюстада регистрация болгон эмес, ал совместный деятельность. ОСО деп ачылган эмес, ЧП деп ачылган эмес, эч кандай налоговый органдарда коюлган эмес. Ошолордун баары карабай туруп, тергөө органдары аларды потерпевший кылып, сотко чейин алып келип, соттон буларды күнөөлүү деп таптырып, прокурор дагы отказ кылып атса, карабай сот карап берип атат да. Караңыз, кандай кысым болуп атат да. Биякта мен мындай болуп атат да, бул менин мүлкүм, мен айыпталуучумун, мага айыптоо өкүмүн чыгарып атат. Бул кандай көрүнүш? Жалгыз менин укугум эмес, биякта мен балдарымдын укугу да тепселенип атат да. Мен бул жерде эч нерсесиз калып атам. Бул болуп көрбөгөндөй көрүнүш да, бул нонсенс. Бул бир да мамлекетте мындай болуп көргөн эмес. Бул мыйзамдын иштебегендиги, бийликтин алсыздыгы көрүнүп турат. Биякта ар бир сот кудай болуп алган. Эч кимден коркпойт. Мен муну ачык айкын эле айта алам. В отношении судьи Ленинского района Жоошбекова вынеси частное определение деп жазып атат. Частное определение эмес, надо
дисциплинарный комиссияга айтыш керек да. Бул ишти эмне үчүн ушундай нерсени прокуратура отказ кылып атса, силер соттоп атасыңар деп туруп бериш керек да. Азыр бул иш Бишкек шаардык сотуна жөнөтүлүп жатат. Андан тышкары дагы эгер апелляциялык инстанцияга барса, ошол жактан каралат. Ал жерде бир судья карабайт, коллегия карайт. Ошол жагы дагы жакшы бизге. Кайрадан каратып, тактатып, ал жактан дагы более опытный прокурорлор катышат. Прокуратура ар дайым өзүнүн эмесин колдойт, тарабын. Анан бул ошо райондук прокурорду шаардык прокурор колдоп, ал жактан катышат. Андан тышкары дагы азыр жарандык иш жүрүп жатат. Жарандык иш болсо, бул ушул Кызылакова Венеранын үйүн бөлүү боюнча. Бул Кызылакова Венеранын булар деле экиге бөлүүгө макул да, жолдошу менен. Венеранын эжеси Айнура Кызалакова анын наамындагы мүлктү күйөө баласы Бакыт Королоевдун наамына өткөрүп берүүнү жана аны жубайларга тең бөлүп берүүсүн суранып өтүнүч киргизген. Бул боюнча 1-май райондук сотунда 2016 жылдан бери жарандык тартипте иш каралып жатат. Мурунку жолдошу Бакыт дагы мыйзамга баш ийип, мүлктү жубайы Венера экөө тең бөлүп алганга макул болсо эле, баары ызы чуусуз бүтчүдөй. Иштин мындан аркы жүрүшү дагы биздин көрсөтүү аркылуу чагылдырылат.